Саламатсыздарбы урматтуу Чалкан медиа каналынын көрөрмандары, өлкөбүздө алынган акыркы сааттагы жаңылыктар менен тааныштырабыз. Борбордук Азияда Япониянын Кайдзен системасы боюнча биринчи завод ачылды. 21 майда Бишкек шаарында Борбордук Азияда биринчи Кыргыз Республикасынын президентине караштуу инвестициялар боюнча улуттук агенттигинин коштоо долбоорунун тизмесине кирген үй товарларын өндүрүү боюнча толук циклдагы Маткасым заводунун ачылышы болуп өттү. Иш-чаранын жүрүшүндө компаниянын иши жана заводдун иштеген пландары презентацияланды. Алар элдик керектүү товарларын өндүрүүгө багытталган үтүктөө такталары, кургаткычтар, үйгө илгиштер, ошондой эле ондогон корпустук металдык типтеги жана текстиль продукциялары товарлары. Маалымдама Маткасым ЖЧКсы 2016-жылы негизделген ата мекендик өндүрүү компаниясы 2022 жылга чейин төмөнкү аларчанын заводунун биринде өз ишин жүргүзгөн. Маевкадагы жаңы заводдо автоматтык боёо чубалгылары, труба прокаттоо жана штамптоо цехи менен толук цикл иши өндүрүлөт. Жалпы өндүрүү аянты 2,5 гектар жер, заводду куруу 8 ай бою жүргүзүлгөн. Компания 150дөн ашык жумуш орнун камсыздайт. Заводдун кубаттуулугу жылына 10 миллион товарды түзөт. Ырчы Бекборбиев ажонун милдети элди багуу, ошондуктан Садыр Жапаров саясатты адал, арам деп бөлгөн жок. Биздин өлкөбүз байысын, бутуна турсун дегенде кандайдыр бир күчтөр каршы болуп жаткандай туюлат. Мындай пикирин Ырчы Бекборбиев өзүнүн Facebook баракчасына жазды. Мамлекетибиз светтик өлкө, андыктан өлкө башчысы саясатты адал, арам деп бөлбөй жасап жатат. Эгерде казинолор көп салык акча алып келсе, жергиликтүү эл ага кире албаса, эмнеге ал акчадан баш тартуу керек? Ажонун милдети элди багуу, экономиканы көтөрүү. Римдин туалеттеринин акча алган император Веспаусаны айтмакчы, деньги не пахнут. Баягында уранды иштетпейбиз деп чыкканда да пост жаздым эле. Заманбап технологиялар колдонулуп, кырылып калбай эле коңшубуз Казакстан дүйнөдө уран казуу боюнча 3-орунду ээлейт. Кийинки учурларда биздин өлкөбүз байысын, бутуна турсун дегенде кандайдыр бир күчтөр каршы болуп жаткандай туюлат. Ооба, андай кызыкчылыгы бар чоң өлкөлөр бар. Биз дайым жакырчылыкта жашап, алардан карыз сурап, тизелеп, кол сунуп турушубуз керек. Бирок муну түшүнбөгөн өзүбүздүн мекендештер да бар экенин өкүндүрөт. Өлкөбүз халифат эмес, светтик, андыктан кыргыз болуп, Кыргызстандын келечегин ойлоп жашайлы. Азыр жөн эле кыргыздай болуп кийинели деп айткандан да көпчүлүк коркуп калды. 10-20 жылдан кийин кандай болот белгисиз. Мамлекеттик саясатка адал, арам деп кийлигишүү мыйзамсыз көрүнүш деп түшүнөм. Албетте, бул постко негатив комментарийлер мөндүрдөй жайт, макул жаабай жүрдү эле. А мен мусулман болсом дагы өзүмдүн көкүрөктөгү жеке пикиримди жазбай кое албадым. Анткени мен кыргызмын, Кыргызстаным деп жашап келем, деген Ырчы Бекборбиев. Мамлекеттик идеологиябыз жок, башка өлкөнүн, башка улуттун идеологиясы үстөмдүк кылып баратат. Азыр кеч болуп бараткандай, бирок лучше поздно, чем никогда дегендей оңдололу, эсибизге келели деп белгилеген Ырчы Бекборбиев. Өмүрбек Бабанов таята болду. Республика партиясынын мурдагы төрагасы, президенттикке мурун талапкер болгон Өмүрбек Бабанов туулган күнүндө таята болду. Бул тууралуу өздүк булактар билдирди. Маалымат кылайык, Бабановдун кызы 20 майда көз жарган. Белгилей кетсек, Өмүрбек Бабановдун улуу кызы Айпери Бабанова 25 жашта Лондондо жогорку окуу жайды аяктаган. 2020 жылдын 19 сентябрында турмушка чыккан деп жазган Говори ТВ маалымат агенттиги. Депутат Алымкадыр Бейшеналиевди министрликтин эрке баласында элестетем. Саламаттыкты сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиевди министрликтин эрке баласында элестетем, бирок кылган иши бар. Бул тууралуу депутат Марлен Маматалиев Супер ТВ каналынын саясий коктейль берүүсүндөгү маегинде билдирди. Духу жетпеген башка министрлерге караганда бир топ сындырып коюп жатат. Ошол эле учурда аша чаап, ашыкча сүйлөп койгону жок болгондо ишти жакшы эле алып барат деп ойлойм. Орун басарларын арызданып чыгып жатканына реакция болушу керек, мындай болбошу керек. Комиссия түзүлүп иш алып барышы керек, деген эл өкүлү Марлен Маматалиев. Оңдолуп жаткан Ала Тоо аянты эртең ачылат. Ала Тоо аянты автоунаалар үчүн 22 майда ачылат. Бул тууралуу мэриядан кабарлашты. Эсиңиздерге салсак, 15 майдан тарта Бишкектин Борбордук аянты төшөлгөн асфальтты алмаштыруу иштерин улам автоунаалар үчүн убактылуу жабылган. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргызстандыктар. Биз Ислам каржы кооперативи элибизге жардам берүү максатында кооператив болуп түзүлдүк. Биздин кооператив 4 багытта иш алып барат. 4 багытыбыз тең бирдей шарт менен иштейт. Минималдык төлөм 10%дан баштап 2 айдан 6 айга чейин күтүү мөөнөтү. Биринчи багытыбыз турак жай. Турак жайды сизге 25 жыл аралыгында максималдуу $150 000 чейин
алып берүүгө мүмкүнчүлүгүбүз бар. Экинчи багытыбыз автоунаа. Автоунаанын бардык түрлөрү, спецтехника, айыл чарба техникалары дагы. Төлөп бүтүү мөөнөтү 10 жыл, максималдуу $50,000 чейин. Үчүнчү багытыбыз бизнес. Адал бизнестин бардык түрлөрү, айыл чарба, мал чарбасы. Төлөп бүтүү мөөнөтү 12 жыл, максималдуу $120,000 чейин. Төртүнчү багытыбыз рефинансирование. Эгерде сиздин финансылык уюмдарга кандайдыр бир карызыңыз болсо, аны жабууга да жардам беребиз. Төлөп бүтүү мөөнөтү 15 жыл, максималдуу $100,000 чейин. Ислам каржы кооперативи сиздин ишеничтүү өнөктөшүңүз. Кадамжайдагы кырсыктан 7 киши каза болгону айтылды. Саламаттык сактоо министрлиги Баткендин Кыргызстан менен Өзбекстан чектешкен жеринде болгон жол кырсыкта жалпысынан 14 киши жабыркаганын кабарлады. Министрликтин Баткен облусу боюнча координатору Арзыбек Бөрүбаевдин айтымында 5 киши кырсык болгон жерде Эко Айдаркендеги ооруканага алып бараткан учурда үзүлгөн. Экөө медициналык жардам көрсөтүлгөн соң үйлөрүнө жөнөтүлдү. Ар кандай жаракат алган 5 киши Айдаркендеги оорукананын хирургия бөлүмүнө жаткырылды. Алардын экөө балдар, жабыркагандардын бирөөнүн абалы оор, калган 4 кишинин абалы орточо оор деп бааланууда. 21 майда саат 16:00 чамасында Кадамжайдагы Айдаркен шаарчасынын Чечме айылында ири жол кырсыгы катталганын Өзгөчө кырдаалдар министрлиги кабарлаган. Алдын ала берилген маалыматка караганда аталган айылдын Өзбекстан менен чек арадагы жерде Чечме өткөрүү постунда оор жүк ташуучу автоунаанын айдоочусу рулду башкара албай, өткөрүү постундагы имарат менен токтоп турган машинелерди сүзүп өткөн. Социалдык тармактарга кырсык болгон жерден видео сүрөттөр тарады. Анда бир нече машина жараксыз абалга келгенин көрүүгө болот. Кырсык болгон жерде Өзгөчө кырдаал министрлигинин Кадамжай райондук бөлүмүнөн 18 куткаруучусу иштеп жатат. Министрликтин басма сөз кызматы кийинчерээк кошумча маалымат берилерин билдирген. Кадамжай райондук милициясынын ыкчам тобу ири кырсык катталган жерге барып, каза болгон адамдардын тек жайын тактап жатат. Коррупциялык чынжырча бийликти кысып муунтуп калды. Парламент иштин жүрүшүнө каршы болуп туруучу орган сыяктанып калды. Мисалы Адахамад Умаров эч кайсы мыйзам долбоорго макул болбойт, бирок өзү тараптан бир да сунуш жок. Анын катарында отурган депутаттарда динден кабарым бар, англис тилин билем деп эле зыңгырайт. Анткени менен бир да алгылыктуу мыйзам долбоор сунуштай элек. Сунуштагандары бала бакчадагы эле балдардын сунушу, оорукананы шыпаакана дейли деген сыяктуу. Иликтесең деле иштин жүрүшүн карасаң деле мурунку Бакиевдердин жакындары, кайнелери, кыйыр туугандары парламентти деле ээлеп алгандай. Туш-туштан кылмыштуу топтор бийликти тушап, айтканын кылдырууга аракет жасап жатышкансыйт. Муну казинону мыйзамдаштыруудан байкайбыз. Депутаттар да кол коюшту. Албетте, казинонун кандайдыр бир деңгээлде экономикага пайдасы бардыр, бирок анын зыяны андан ашып түшөт да. Өлкөдө бийликке өтө зыян тийгизчү коррупционерлердин кайтып келиши кооптондурат. Шишов анын шофёрунун санарип министри болушу, Дастан заводу баш болгон ири ишканалардын ага берилиши биздин президенттин азыр коррупция менен күрөшүп ары же бери болчу мезгили келгендигинен кабар берет. Убакыт келип жетти деп жазган Аргумент KG сайты.